71 жылдык тарыхы бар Кызылкыя медициналык коллежи ушул күнгө чейин 16 миңден ашуун студенттерди уясынан учурду. Учурда аталган коллежде 6 тармак боюнча билим берилет. Алар медайым иши, дарылоо иши, акушердик, фармация, стоматология жана лаборатория бөлүмдөрү. Бизде бүгүнкү күндө Кызылкыя медициналык коллежинде 744 студент билим алууда. Анын ичинен 339 бюджеттик негизде, 405 контракттык негизде. Быйыл биздин медициналык коллежден 260 бүтүрүүчү ошол 6 кесип боюнча бүтүрүп чыгышат. Ал эми жаңы окуу жылына дагы албетте абитуриенттерди кабыл алабыз. Көбүнчө медайым иши боюнча 75 бюджеттик негизде, ал эми 60 контракттык негизде кабыл алабыз. Ал эми дарылоо иши боюнча 50 абитуриент кабыл алынат. Фармация кесип боюнча 60 абитуриент кабыл алынат. Ошондой эле стоматология, тиш техниктери, стоматология, ортопедиялык стоматология боюнча 30 адам кабыл алабыз. Окуу жайда медицина жаатына керектелүүчү көргөзмө куралдар толук камсыздалган. Эскилиги жеткенин жаңыларга алмаштырылып турат. Санитардык нормалар сакталып, студенттерге практика жүзүндө бардыгы көрсөтүлөт. Биз негизинен бул практикалык сааттарды ушул жерде өтөбүз. Тренажерный кабинет. Бул муляждардын бардыгын практикалык сааттарда көрсөтөбүз. Ар бир пациенттин кантип уход кылышыбыз керек, кантип карашыбыз керек, ошол боюнча маалымат беребиз. Бул муляжды өпкөгө жасалма дем берүү учурунда сөзсүз түрдө көрсөтүшүбүз керек. Кайсыл жерден колубузду кайсыл жерге коебуз, кантип басабыз, канча сантиметрге чейин тереңдикте киргизишибиз керек, мына ушул жерден көрсөтөбүз. Бул биздин атайын инъекция жасаш үчүн штатив. Инъекцияларды интервенно капенция жасаганыбызда мына ушул жерден алып көрсөтөбүз. Ушул эле жерде мына муляждарга сайып көрсөтөбүз. Андан кийин инъекциянын бардык түрлөрүн өтөбүз. Булчуң ичине, вена кан тамырына, булчуң ичине жасаганыбызда дагы муляждардын бардыгына көрсөтөбүз. Андан кийин мына кислород, оксиген терапия жүргүзүлгөндө кислородный баллонубуз кантип алышыбыз керек, кантип техникалык коопсуздук сакташыбыз керек, мына ушул жерден кислородный баллондун жардамында көрсөтүп, кислородный баллонго толтуруп алып, анан кантип пациентке коебуз, ингаляциялык жол менен жана парентералдык жол менен кислородду колдонобуз. Андан кийин мына стомалар боюнча көрсөтөбүз. Стоманын бардык түрлөрүндө бизде жетиштүү. Трахеостома, бул колостома, илиостома боюнча көрсөтөбүз. Анан ал жерде дагы сестринский делода керектелүүчү материалдык буюмдарыбыз бар. Пробиркалар, штативдер, атайын аптечкаларыбыз бар. Анан баягы кээ бир учурларда дисмургия таңуу жүргүзөбүз, мына ушуларды колдонобуз. Студенттерге түшүнүктүү болуш үчүн кыргыз тайпага китептер энетилген мугалимдер тарабынан которулган. Окуу жайдын жетекчилиги тарабынан жаңылануу кирип, заманбап техникалар алынган. Студенттерге айрым сабактар видео түрүндө түшүндүрүлөт. Биз эми ошол интерактивдүү ыкмалар менен окутууга аракет кылабыз. Жаңы чыккан анан мына жакынкы мына COVID-19 боюнча коронавируста онлайн сабактарды, видео сабактарды үйрөнүп, ошолорду окутууга, анан ошо видео тесттер менен окутууга өттүк. Себеби ошо мезгилде үйдө отуруп калганыбызга байланыштуу сабактарды жактан өтө албай калдык да, ошондо видео уроктор боюнча өтүп аттык. Анан көбүнчө ошо мультимедиалык эмелер менен, аппараттар менен өткөнгө аракет кылабыз да, ошол жаңылыктарыбыз ошондой. Анан оорулардын түрлөрү, азыркы лабораториялык изилдөөлөр, ковид боюнча жаңылыктар эмелер боюнча жаңы эмелерди чыгарып турабыз. Баягындай самбюллетендерди, жаңылыктарды. Кызылкыя медициналык коллежи билим сапаты боюнча өлкөдө алдыңкы орунда турат. Анткени дасыккан адистер сабак берет жана тартипке жакшы көңүл бурулат. Кызылкыя медициналык коллежи студенттердин билим сапатынын рейтингин жүргүзүп турат жана коррупциядан алыс. Клинический кабинет деп коебуз, ошо тренажерный кабинетибиз, окуу куралдарга керек болгон көрсөтмө куралдарыбыз жакшы да. Анан бул жерден мындай до клиникада отработка дегендей кылып алып туруп,
Анан кийин калганын роддомго барып практически көрсөтөбүз. Эми практически баягы коронавирус болгонго чейин өтө бизде жакшы доступ болгон, почти что практически сабактын баарын өттүк элек өтүп жүргөнбүз. Анан мына клинический коронавирус кичине бизге дагы тоскоолдук кылып калды. Ал мезгилде бизге киргенге рухсат болбой калды. Не только биз эмес, даже роженицалардын посетителдерине киргизгенге болбой калды да. Ошондуктан биз мына биздин тренажерный кабинетибиз бар. Өзүбүздүн кабинеттерде дагы жетиштүү деңгээлде көрсөтмө куралдарыбыз даяр. Ошо көрсөтүп эме кылып атабыз. Мисалы үчүн мына электрифицированный манекенибиз бар. Кадимки төрөттүн биомеханизмдерини эмеге улап туруп көрсөтсөк, кадимкидей көрсөтөт да, баланын төрөлүшү, чыгышы баардыгын көрсөтөт. Электрифицированный. Окуу жай ооруканалар менен келишим түзүп практикага чыгып турат. Ага чейин окуу жайда теория менен биргеликте көргөзмө куралдардан маалымат алышат. Кызыл Кыя медициналык коллежинде билим алуу кызыктуу экенин студенттер да ырасташат жана бүтүрүүчүлөрдү өз тармагына чакырышат. Абдан кызыктуу сабактар, бар жокту көрсөтүп, мындай манекенелерде бар жокту көрсөтүп, үйрөтүп, абдан жакшы окутушат. Эжекелер чоң раса жакшы окутушат. Раса жакшы сабактарды раса аябай жакшы беришет. Кызыктуу сабактар. Кыйын болсо эми кызыктуу, жакшы бар жок. Өзүм жараша. Бул негизи эле бул билим казуу ийне менен кудук казгандай дегендей эле эч качан билимден качпагыла, жалаң гана окугула. Бул жерден бир эле медицинский жактан эле окубастан, андан сырткары дагы спорт жактан дагы жетишкендиктер өтө көп. Андан сырткары дагы бизде жетишкендиктер көп. Биздин окуу жайга келгиле, бул Кыргызстанда эң жогорку окуу жайлардын дагы бири десем болот, коллеждердин катарын толуктайт. Окууга келгиле. Кызыл Кыя медициналык коллежинде студенттердин билим алуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Аккредитациядан өткөн жана лицензиясы бар билим берүүчү мекеме учурда абитуриенттерди кабыл алууга даяр. Ошондой эле ушул бардык кесиптер боюнча биздин ушул окуу жайыбызда окууканалары керектүү талапка ылайык түзүлгөн. Бир канча ар бир кесип боюнча тренажерлык кабинеттерибиз бар. Ошондой эле фармация кесиби боюнча өзүнчө аптекабыз бар. Ошондой эле 65 мугалим эмгектенип, алардын ичинен 15-и ушул эл агартуунун отличниги жана саламат сактоонун мыктысы. Мен айтарым, эгерде биздин медициналык коллежге келип тапшырып окуп калган болсоңуздар, албетте келечекте Кыргызстандын жаштарынын, Кыргызстандын калкынын ушул ден соолугу үчүн кам көргөн мыкты дарыгерлерден болосуздар жана мекеме үчүн мыкты кызмат кылып, үй бүлөңөр үчүн, тууган урууңар үчүн ошол абдан жакшы кызматкер болуп чыгасыңар деген чакырыктамын. Кызыл Кыя медициналык коллежине тапшырууну каалагандарга жыйырты талап кылынбайт. Өздөрү тестирлөөнүн негизинде кабыл алышат. Билим алууну каалагандар үчүн бюджеттик жана контракттык негизде окуу каралган. Дареги Баткен облусу, Кызыл Кыя шаары, Ленин көчөсү 7. Перизада Ташиева, Уулкан Зундугызы, Зайыр Абдыкеримов, Баткен облусу.